Рахмат. Кадырман кечиңиздер менен кечеги жакында өтүп кеткен 31 август элибиздин эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ден соолук менен эркиндиктин кадырын андан ажыраганда билесиң дейт. Ылайым эркиндигибизден Кудай ажыратпаган болсун. Байрамыңыздар менен. Рахмат. Эме Кыргызстан 33кө чыкты деп атышат. Негизи мындай караганда 33кө чыккан бир жигитти элестете турган болсок, Кыргызстан 33 жашта бир жигит, мырза деп коелу. Ушул тарыхында, кыргыз элинин тарыхында 6 президент элди башкарыптыр. Мен бир нерсеге таң калганым, ушул падышалар эл башына келген сайын ушул эле кыргыз элинин кулк мүнөзү ошо падышалардын мүнөзүнө окшошуп туруптур да. Аябай окшош экен. Мисалы үчүн байкагыла 91-жылы 31 августта Кыргызстан жаңы төрөлдү. Жаш жаңы наристе, ал кезде билесиздер биздин элибиз аябай маданияттуу болчу. Себеби биринчи президент маданияттуу болчу. Мындай жамбашка бирөө тээп кетсе да кечиресиң, менин жамбашым сиздин бутуңузга тийип кетти деп мындай. Маданияттуу болчук. Анан мына улумун өкүлдөрү билишет, а кезде пенсия, пособиянын ордуна не берчү эле? Кургак чай, самын, жолук, бир такыр кереги жок нерсе берчү. Бирок биз неге деп айтпайт элек. Себеби биз жаш болчук да. Жаш болсок каяктан билебиз, берген ала бересиң да. Анан Кыргызстан 14 жылдан кийин биринчи башчыбыз кетип, экинчи башчыбыз келди. Уже Кыргызстан өзгөрдү. Үнү жонойуп, переходный возраст. Бардык нерсени мушту менен чечти. Себеби экинчи падыша дагы маселенин бардыгын мушту менен чечти. Анан Кыргызстан 19га чыкты. 19га чыкканда ушу Кыргызстан сүйүүгө кабылды окшойт да. Бир аял киши аралашты. Анан ошо кыз менен Кыргызстан бир жылбы, 1,5 жылдай сүйлөштү окшойт. Анан сүйгөнүнө жетпей калдыбы? Атаңдын көрө, атаң көрө. 6 жыл соктук атаң көрө. Эчтекеден коркпойбуз. Дух кенен. Либойун бетке айтып иштейбиз. Кыргызстан ушундай болуп кетти да. Анан көч бара түзүлөт дегенде эле бир моментте эле шап ыйманга келип намаз окуп калдык. Элдер менен чартердик рейстерде чогуу учуп дегендей. Азыр эми Кыргызстан менен телосложением окшош боло турган болсо, Кыргызстан азыр 33 мындай толуп кетти окшойбуз азыр. Азыр кичине арыктайлы деп футбол ойноп атабыз десек. Байрамыңыздар менен. Рахмат. Анан эми ушул футболду мына биздин падышабыз ойнойт го. Муну көрүп турабыз. Анан негизи карап отуруп мындай салыштырсам, мен шахмат деле туугандар бул эки хандын согушунан алынган оюн да. Анан ушул футбол деле туугандар мындай байкап көрсөм, кыргыздын жанагы куда тоосу салтынан алыныптыр да. Футбол. Мындай элестетип көрсөңүздөр, футболдо эки курама команда ойнойт. Кудада деле чакырсаң же барсаң курама команда келет. Эч убакта бир атанын баласы, бир эненин балдары, кыздары келбейт. Курама команда. Кызынан бирөө, тайкесинен бирөө, жеңесинен бирөө, жестесинен бирөө. Кадимиде курама команда. Биякта да курама команда күтүп турат. Анан байкап көрсөк, мында кудалардын полясында канча арак ичсе мас болбогон, сүйлөсө тилинен чаң чыккандар алдыңкы нападайщиде ойнойт. Туугандардын ичинде канчасы дагы былк этпегендер орто коргоочуда ойнойт. Анан ага туугандардын ичинде мындай аттуу баштуу бирөө жарым болсо, ал варатанын жанында ойнойт. Вратаристер жеңелер. Анан кадимкиде келгенде кудалар бири-бирине падаш таштап, бири-бирине сөз таштап, кадимки тийишип турушат. Кыз тарап тийишет сразу эле, жаманбы жакшыбы, биздин кыздын эки диплому бар деп ушундай падаш угловойдон тебет. Тепкенде баланы жесеси ушундай головка чыга калат дагы, биздин бала деле жаман бала эмес. Жаманбы жакшыбы, астында үй, үстүндө машинасы бар, дордойдо эки контейнер бар деп, кадимкидей эле футбол сыяктуу бири-бирине сөз ыргытып турушат. Анан баягы вино ичип атам деп туруп, сок ичип аткандарга кармалып калса, штрафной жол дей берсе сразу. Анан туугандардын ичинде мас болуп келжиреп кала турган болсо, красный берип полядан чыгарып жүрүшөт. Окшош, ана уча кубок туугандар. Шундай көтөрүп барып акырында кубокту Кудайга карматат. Болгон эле айырмасы
Futbolda 90 minutта birine же bir ekенин билесиң, кудалардын футболунда bir күндөн кийин билесиң. Жеңелер канча десе ошончо. Той болсун агайын. Рахмат. Анан эми биз ушу кыргыз элинин бир сөзүбүз бар, түшүлүсөк, ар дайым эле, конечно, бири-бирибизди суратканда 5 кол тең эмес дейбиз. Ана ушу сөзгө мындай маани берип карадым да, чындыгында туугандар, 5 кол такыр тең эмес экен. Себеби 5 башка вазифа аткарат экен. Мына мисалы үчүн мына бармак, бул туугандар жакшылыктын жишаны. Жакшы нерсе болсо кандай экен десең, анан жакшы жери международный. Улут тандабайт бул. Кытайга деле негирге деле көрсөтсөң, жакшы экен деген түшүнөт. Жакшылыктын жишаны да, болгон деле бул ылдый карап калбаш керек да. Далыңа чейин айырып коем деген эле маани бул туугандар. Сөмөй эмне иш кылат? Сөмөй туугандар бул чындыктын белгиси. Чындыгы барган адам эй деп чындыгын карап айтат. Экинчиси бул көктөгү жаратуучу жалгыз деген гана чындыкты айтып туручу сөмөй. Ал эми муну ортон мындай ачуун келгенде эле колдонбосоң кереги жок да. Андай аты жок. Муну өзү айтып турат, аты жок деп. Аты жок, действительно аты жок. Болгон эле бир жашоодо ушул жана азыркы заманбап салт боюнча семьясы бар, жок дегенди гана билгизип турчу шакек тагылып турат. Анан эң таң калыштуусу, ооруп калса, ушундан анализ алышат да. Ушундан гана точно диагноз чыгат экен туугандар. Чыпалак эмне иш кылат? Чыпалак туугандар кичинекей кезде урушуп келе турган болсок, элдешчик, экинчи айтпайбыз деп. Чыпалак ошо ишти кылат. Анан да кыргыз салыштырып сүйлөйт го. Бир нерсеге салыштырганда чыпалактай эле экен. Койчу чыпалактай эле. Койчу чыпалактай эле экен деп жалаң ушу кичинекей бытыкый нерсени бул биз чыпалакка салыштырып сүйлөйбүз да. Анан могу 5 тапанын балдары дагы ушу 5 манжага окшошпуз. Экөө менден улуу 83. Экөө менден 85 да. Кичүү. Мен 84. Постоянно төртөө ишти кылат да, кылгылыкты кылып коюп, бирөө жаным келип калса, мени көрсөтүп коюшат мындай эле. Анан 5 кол туугандар тең болот экен. Мен мунун тең боло турган жерин таптым. Бул тең болуш үчүн 5 туугандар биз ар дайым умутип башыбызды бириктирип ушинтип жүрүшүбүз керек экен да. Ушундай калайын барыңыздарга. Кош келипсиздер байрамыңыздар менен.